Саламатсыздарбы, мен Абдурасулов Азизбек, Кадамжай районунун Баткен областы Кадамжай районунун Өрзор айылынан болом. Бул жакта иштеп жүрүп, негизи Дордойдо иштейт элем мурда. Ошол Дордойдо иштеп жүрүп, 2021 май айында ушул Келечек корпоративге келип катталдым. Аны ошол жакта жумушта иштеп жүрүп эле тааныштардан жана ошондой достордон дегендей сураштырып, таанышып, ошол жактан билип, анан бул жерге келип, майдын башында келип катталдым. Бүт немелер менен таанышып, ошол майда катталган болсом, азыр февраль айы, бүгүн 16 февраль 2022 жыл үйдү оформление кылып, бүт өткүзүп беришти. Январдын 20-сында 19-unda чалышкан. Эртең келип, офиске келип, чогулуш болот, келип катышып кетиңиз деген. 20-сында келгем, ошол убакта өздөрү айтышты. Бир айда ичинде үй караңыз деп, ошондо 20-сында айтышканда, январдын 20-сында. Башында ишенген эмес болчумун, бирок анан бир жумуштан чыгып, бул жака келдик. Чалып операторлор менен сүйлөшүп, ушул адрести алып келдик. Келип эле жакшылап түшүнүк алып, ошондо эле ишенгенбиз. Башында эле ошол убакта эле ишенип, биз жумадан кийин кайра келип эле очередке жазылып, акчасын төлөп, очередке жазылганбыз. 6 ай күтөм деп ойлогом, бирок 6 ай эсептесем, уже жаңы жылга чейин күтүп калышым керек экен да, менчи жаңы жылда очередь кеп калат экен 6 ай эсептегенде. Жаңы жылга чейин көп бар деп мен мындай эле кеңири эле мындай жумуш кылып эле жүрөдүм да, эч кайра чалып деле сураган жокмун да. Ошентип эле жүрүп, уже 6 ай жакындап калганда, ошол убакта туугандар билишет да, тааныш билиштер, туугандар билишет, алардан кайра сураган үчүн мен деле бир барып кабар алып, эмне болуп атат деп, ошол убакта эле келип сураштыргам. 6 ай болгондо эле келип сураштырсам, мында бир аз күтүңүз деген. Ошол өзүмчө эле эч кандай неме жок эле күттүк, мындай эле. Биздин бир аз чогулткан акчабыз бар эле да. Ошол акчаны санап туруп, 25%-ин төгүш керек экен, 25%-ын. Ошо 25%га жете турган биздин акчабыз бар экен, ошол 25%-ы 1,5 миллион сом болот экен да. Ошо 1,5 миллион сомдун 25%-га биздин эмебиз чогулткан акчабыз жетет экен. Анан ошол себептүү эле 1,5 миллионго жазылып, 25%-ин 375 миң төктүк. Ошол берүүнү ачан 4%-ына бул жакта кызматына төлөдүк. Ошентип эле жазылып калдык. Алган үйүм Аламидин рынок, Аламидин базарга жакын жерде. Улица Рязанский деген улица, 31 үй. 4 бөлмөлүү. Общий участкасы 5 сотик, 4 бөлмөлүү. Аны мен негизи мен деле башында ойлогом 1,5 миллион сом болсо, долларга чакканда бир 17-18 миң доллар болот экен да. 17-18 миң долларга биз бул жактан үй карай бериңиз дегенден баштап издедик. Кайра Лалофудан карайбыз, анан групп, баягындай аял групп деген башка ошондой бир немелер бар экен да, ишканалар. Ошолордун немесинен бир сыйра карадык. Бирок биз издеген суммага андай эле үй чыкпады да. Мен чет жактан издешке туура келди. Шаардан эмес, бирок чет жактан арзаныраак чыгып калабы деген ой менен да. Чет жактан издегеним деле чыгып атты, бирок документтери туура эмес болуп чыгып атты да. Бул жерде түркө документтерине карап, кызыл китеби, техпаспорт деген ошондой бүт документтери туура болсо гана алып берет экен. Ошон үчүн арзан деле тапкан үйлөрүм болду, бирок документтери жок болуп атты да. Ошол жагы мага кыйын болуп калды. Ошентип сырт жактан издеп
$20,000 bir документи бар үйдү таптык. Ал чет жакта Ленинский деген жакта да. Ошол жактан таптык, бирок бөлмөсү бир бөлмөлүү, участкасы 5 сотик. Ошол башка эчтекеси жок экен да, кысасыча. Просто документи бар болгон үчүн ошончо кымбат экен. Эң арзан ошол жактан эң арзан үй ошолдой болуп калды да. 20,000 эң арзаны. $20,000. Ошонтип эле карап таппай эле үйгө келгенден кийин кайра Лолофого кирип издеп отуруп $20,000 ушул Аламбидин базар жактан бир үй чыгып калды. Ошонун кызыгып эле мен биз сурап көрсөм болобу экен, бир $1,5 миллион сомго сүйлөшсөм болобу деген ой менен ошо үйдүн ээсине чалдым, сурадым. Ал үйдүн ээси деле башта ойлонду. Мен ага жакшылап эле түшүндүрдүм. Ушундай корпоративге мен жазылганмын, уже очередим келип үй издеп атам. Ошентип сиздин үйүңүздү көрүп калдым. Эгер мага келечек корпоратив макул болсоңуз, мага только $1,5 миллион сом гана акча бере алат келечек корпоратив дегем да. Ошол бере турган акча ошол. Андан башка мындай мен лишний акчам деле азыр убакта жок болчу. Ошо кандай карайсыз, ойлонуп көрүңүз. Бирок наличинде мындай сүйлөшсөм түшүнүп турам деп, ал деле мен андай кечинде сүйлөшөлү деген бойдон ошон мен кечинде чалдым. Чалсам мен ойлонуп көрдүм, үйдөгүлөр макул болду. Эгер келечек оформление кылып акчасын мындай бат эле өткүзүп берсе, мен анда ошентип эле сага өткүзүп берейин деген. Ошентип ошого макул болуп, мына бүгүн өткүзүп оформление кылып ошол үйлүү болуп отурганбыз. Негизи 2021-жылы январь айында мен Иркутскиден келдим. Ошол жакта 1,5 жыл жумуш кылдым да. Ошол убакта акча чогултуп жүрчү элем. Ошол чогулткан акчаларымды бул жака келип, Кыргызстанга келип, бул жакта дагы жумуш издеп тапсамбы деп жумушка кирдим. Ошо жумушта жүрүп эле карасам күн өтүп атат, көп нерселер сенасы көтөрүлүп атат да. Турган акча күчүн жоготуп атат мындайча айтканда. Ошентип эле отуруп, участка асамбы деп эле ойлонуп отуруп эле, участка издеп жүргөн убакта ошол келечек корпоративде угуп калып, 25% ошо мен чогулткан акчамды 25%-ге төлөп, очередке туруп жакшыраак үй алып алсам болот экенин түшүндүм да. Ошентип эле катталып калгам, ушунча чогулткан акчам ошол 1,5 жыл иштеп келген болчумун да, сырт жактан. Бул нерсени мен жакында көпчүлүккө айттым да. Ушундай катталган, мына үй издеп атам дегем да. Мен ошолор деле менден сурашкан, кандай ишенсе болобу дейишкен да. Бирок ооба ишенсе болот деп ошолорго дагы бир жолу кайрылат элем. Ишенсе болот экен, бул эми сабыр кылып берген убактысыны күтүш керек экен деп ойлойм. Ошол да эми. Бирок ишенсе боло турган корпоратив. Рахматым, эми сиздерде иштегендер, бүт ошол жерде келечек корпоративде иштегендерге чоң ыраазычылык билдирем. Ушинтип ага мен ушул күнү үйлүү кылып отурганга кубанычтамын.